Дыйкандарга арналган жарманке жер семирткичтер кербени деп аталды. Талас шаарында уюштурулуп, айыл чарба тармагындагы бардык мекемелер жана жеке компаниялар катышты. Жарманкеде дыйкандар көп сураган азыктардан тарта, өсүмдүктөрдү ар кандай оорулардан коргой турган дары-дармектердин түрлөрү да коюлду. Карап отурсаң айланайын бардыгы турат. Түшүндүрүп берип атыры. Муну кандай кылып себиш керек, кандай пайдаланыш керек. Мунуга айылда удобрениялерди алып келет, эми айланайын анын баасы асман чапчыйт. Мына жерде тур азыр амапостур 2200 бүт керектүү дарынын бар ошол жерде турат айланайын. Мындай эмени көбүрөөк өткөзсөңөр элге, калкка түшүнүктүү болот эле. Бул жарманкени айыл чарба министрлиги сунуштап, облустагы өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгы уюштурду. Демилгени компаниялар колдоп, жер семирткичтерди жана башка продукцияларын базар баасынан арзан сатышты. Азыр көрдүңүздөр, бу жерде азоттук жесемиктерден калийге чейин баары коюлган да, 12 түр минералдык жесемиктер койгон. Булардын көпчүлүгү 200 сомдон төмөн эмес, мындай жогорурак баада арзандатуу баасына коюлган. Ал эми кымбатыраак жесемиктер 150 сомдон арзандатып коюлган. Бул эми дыйкандар үчүн жакшы эле баа деп ойлойм да. Ал эми жырткый дарылар, суюк дарылар тоже бир 50 сом, 100 сомдун төбү барат да, арзан коюлган. Жарманкеде дыйкандар мамлекеттик мекемелердин жана компаниялардын кызматкерлерине жолугуп, түрдүү кеңештерди алышты. Тажрыйбалуу адистер жер иштетүү жана багбанчылык боюнча сунуштарын берип, жаңы ыкмаларды колдонууга чакырышты. Алар мол түшүм алуу үчүн эң биринчи топурактын анализин чыгарып, анан барып тийиштүү азык берүүнү эскертишет. Биз ушундай ярмаркаларга агрономдор чогулганда дыйкандар ушундай кеңеш алат. Кандай технология кылабыз, бул жерди кандай кылабыз? Азыр биринчиден ушу жерлерди анализ чыгарыш керек. Анализде көрүнөт, канча азот керек, канча фосфор керек. Анан оюна келип дыйкандар сей бергенде ал туура эмес, ал просто акча текке кете берет да. Ошон үчүн дыйкандар ушу жерлерди анализ кылып туруп, анан ушу технологияны кармап, себобороттоп коебуз. Ушуларда эмес абдан сонун болот эле, түшүм мол болот эле. Белгилей кетсек, аталган жарманке 2 күн болуп, Айтматов, Манас райондору үчүн Кызыл Адыр айылында, ал эми Талас, Бакаята районунун дыйкандары үчүн облус борборунда уюштурулду. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.